2019 жылдын 6-июнунда Бишкек шаарынын Свердлов райондук соту тарабынан айыпкерлердин баш коргоо чарасы 2 айга узартылды. Кыргыз Республикасынын жазык процесстик кодексинин 274-статьясынын талабына ылайык, анча оор эмес кылмыштар жөнүндө жазык иш судья тарабынан маңызы боюнча 1 айдан кечиктирилбестен, ал эми өзгөчө оор кылмыштар жөнүндө иш 2 айлык мөөнөттө чечилүүгө тийиш. Ал эми соттук териштирүүнүн мөөнөтүн аяктоого мүмкүн болбогон учурда жана бөгөт коюу чараларын өзгөртүү же жокко чыгаруу үчүн негиздер болбогон учурда бөгөт коюу чарасын колдонуу мөөнөтү ар бир жолу 2 айга чейинки мөөнөткө узартылышы мүмкүн. Өзгөчө учурларда бөгөт коюу чараларын колдонуу мөөнөтү 1 жылдан ашыкка узартуу иш өз өндүрүшүндө турган судьянын жүйөлөнгөн токтомунун боюнча жүргүзүлөт. Аталган токтом 5 күндүн мөөнөттө маалымат үчүн жогорку сотко жөнөтүлөт. Белгилей кетүүчү жагдай, жактоочулар тарабынан бөгөт коюу чарасын колдонуу мөөнөтүн 1 жылдан ашыкка узартууга жол берилбейт. Ал эми бөгөт коюу чарасын жокко чыгарууга жатат деген дооматтарды келтиришти. Бирок бул жактоочулардын дооматы негизсиз, анткени алардын дооматтары Кыргыз Республикасынын жазык процесстик кодексинин 117-беренесинин талабына ылайык бул өндүрүш сотко чейинки өндүрүштөгү бөгөт коюу чарасына колдонуу мөөнөтүнө тиешелүү дооматтарды келтиришти.